мына ушинтип Баткен элине кайтарса болот эле. Ооба. Мына азаматтар, патриоттор. Өзүңүздү карап. Баткенге ушинтип коюп бергенде ушуларды. Ушундай нерселер Ошондой болбойт. нерсе болбойт эле, 60 адам өлбөйт эле. Урматтуу кесиптештер, бир маалымат иретинде кабыл алып коюшубуз керек. Кече биз Өзгөн районуна барып келгенден кийин ал жерде ушул эл менен жолугушуу өткөрдүк деп жарыя кылгандан кийин мен өзүм пикиримди айтканмын. Ал жерде эл жок, анча-мынча кичине бир спектакль сыяктуу жолугушуу болгон сыяктуу деп. Кече ошол жерде мен талап кылдым эле айылдык кеңештин депутаттарынын чечими керек деп. Себеп жердин ээси эл. Биздин бүгүнкү ушул саатка алган маалыматыбызга караганда 2 айыл кеңештин депутаттары канча депутат катышып отурган болсо, ошолордун бүтүндөй баары толугу менен бир добуштан каршы добуш беришти. Анын үстүнө элдин наразычылыгы күчөп, анча-мынча өздөрүнүн бир иш-чараларын уюштуруп атса, түнкү саат 1-лерде, түнкү саат мына ошол иш-чара көрсөтөбүз деген кишилерге күч колдонуу менен, боз үйлөрдү күч колдонуу менен жыйнаштырып, кандайдыр бир жакшы эмес иш-аракеттер болду. Ошондуктан азыр ушул Өзгөн районундагы түзүлгөн кырдаал боюнча ким берет? Себеп бул тапшырманы кече биз баарыбыз жалпы отурганыбызда берилген тапшырма. Айылдык кеңештин депутаттары менен кеңешип чечим чыгарып койгула деген. Мына нукура райондун элинин пикири Кемпироват суу сактагычы боюнча ушундай. Жанагы безилдеп ар жактан чыгып эл колдоду деген маселе ал башка. Ошондуктан абал курчуп кетелекте ушул маселеге ким жооп берсе, келип могу жерден жообун берип, маалыматты так берип койсун талап кылам мен. Рахмат.